Assalamu alaikum. Амансыздар bu Alato Sport kanalının görүүчүлөрү. Сиздер менен кыргыз спортундагы акыркы кабарлар менен тааныштырабыз. Бүгүн 33-чү Жайкы Олимпиада оюндарынын 8-күнү. Ага карата эки кыргыз спортчубуз өз күчтөрүн сынашат. Saat 15:00'da suda süzүүнүн 50 метр аралыкка эркин стили боюнча Елизавета Печерских жарыштарын баштаса, ошондой эле бүгүн кечинде saat 12:00'дон тарта 57 кг салмакта бокс боюнча мушкерибиз чейрек финалдык бөлүгүндө америкалык атаандашы менен кескелет. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой о тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Барына чексиз. Бүгүн 3 август күнү кечки saat 18:00'дон тарта Борборuz Бишкек шаарында Казакстандык Актогон лигасынын 61-чи мелдешин алкагында кыргызстандык ММА жылдызы Марсель Нурланбек уулу кезектеги профессионалдар арасындагы 14-чү беттешин өткөрөт. Анын атаандашы өзбекстандык жаш мушкер Фархат Эргишбаев болмокчу. Ал карьералык жолунда буга чейин 4 беттеш гана өткөрүп, анын 3-өсүндө жеңишти камсыздаса, ал эми бирөөсүндө тиликке каршы утулуп калган. Уруш стили партер абалында мыкты болгону менен бир рет атаандашын нокаутка кетирип жеңип алган жайы да бар. Ал эми биздин мушкерге токтоло турчу болсок, буга чейин бир да жолу жеңилүү ызасын тарта элек. 13 беттеш өткөрсө, анын баарында дээрлик көбүн эсе мөөнөтүнөн мурда жеңишти камсыздап, күйөрмандарын кубантып келет. Көпчүлүккө чуу жараткан акыркы беттешинде да казакстандык Анвар Бекембетовду алгачкы эле мүнөттө кайры укмасы менен жеңип, казакстандык күйөрмандардын да кол чабуусуна арзый алган жайы бар. Деген менен жеке көз карашта Марсель буга чейин күчтүү атаандаштарын артта калтырып келе жатса, балким бул жолку атаандашы да ошондой эле тарызде. Тагыраагы Марсельдин жеңиши менен аяктары белгилүү болчудай. Ошондуктан күчтүү делинген мушкерлер болсо, беттеш кызык арттырмак. Эмнеси болсо да Бишкекке өтүп жаткан мелдеште мекендешибизге ийгилик каалайбыз. Марсельдин жеңишин, андан соң Мунарбектин жеңишин күтүп кала беребиз. Дагы бир кубанычтуу кабарлардан учурда UFC'де беттеш алып барган Мыктыбек Оролбай уулунун Америкада LFA уюмунан UFC'ге өткөнүн жакшы билебиз. Мына ошол уюмда кече дагы бир кыргызстандык Ильёр Бактияр уулу өзгөчө техникалык нокаут менен акшылык Джеймс Гонсалес аттуу атаандашын жеңип алды. Бул дагы кыргыз мушкеринин ушундай эле тарызде беттештерин улантса UFC'ге жакындашынан кабар берет. Ошондой эле Кубанычбек Абдисалам уулу жана Немат Абдрашитовдор чемпион атала алган Брейв уюмунда теги кыргыз Мамбет Токто Керималы уулу палестиналык Аль Дербани менен Кытайдын Гуанчжоу шаарында 9-август күнү күч сынашат. Бул беттеште кыргыз мушкеринин ийгилиги артып, балким ушул мелдештен кыргызстандык мушкерлердин да чыгып калуусун ниет кылып кала беребиз. Мына ушундайча урунттуу кыргыз ММА жаңылыктарын айтып өттүк. Кийинки берүүлөрдөн жолукканча аман туруңуздар.